Алмазбек Шаршембиевич, мен сизди сыйлайм, жетекчи катары, эсеп палатасынын ишин билген адам катары. Бирок мен үчүн абдан кызык болуп атат да, бүгүнкү күндө деген ишкерлерди текшербеген органдар жок болуш керек уже. Баардыгы эле текшерип бүтүштү акыркы 4 жылда да. Эми ишкерлерге боорум ооруйт десем мен мындай эл түшүнөт болуш керек. Анткени деген ишкерлер жүздөгөн, миңдеген адамдарга жумуш берет. Мамлекет кылбаган ишти бүгүнкү күндө ишкерлер кылып жатат. Анан ошолорго лицензиясын текшерген Улуттук банк бар, Финразведка бар, налоговый текшерет. Ызы чогуп кетсе, арыздар түшсө МВД текшерет, ГКМБ текшерет, прокуратура текшерет да. А эсеп палатасы мамлекеттик кызматтагы коррупциянын баарын жоюп, эми ишкерлер калдыбы? Мамлекеттик кызматтагы коррупцияны жойгон жоксуңар да силер. Бул түзмө-түз силердин жумушуңар да, ушунча адам отурасыңар. Жоюлган жок да. Жоюлса деген ГКМБ мынчалык азыр катуу иштемек эмес да. Мага абдан кызык болуп атат да. Зачем вам это надо? Чем заканчиваются проверки государственных органов? Эми мен социалдык тармакты жетектеген кыска мөөнөт болсо дагы вице-премьер-министр катары иштеп мен билем да. Эч кимден коркушпайт. ГКМБден коркушат, анан счетный палатадан коркушат. ГКМБден камалып кетем деп коркушат, счетный палатадан ашыкча каражат чөнтөгүмөн чыгат деп, бир оорукананы текшерсе, ошакта даже рядовой медсестралардын акча чогултат. Бир мектепти текшерсе, мугалимдер чогултат. Бир мамлекеттик кызматтык органдарда эң ылдый жакта отургандар, акылары аз болгон адамдар да чогултат. Бунун баары билишет. Зачем вам это сейчас? Вы же с коррупцией в государстве на 100% не справились. Зачем вам это? Чыныгы эсеп палатасында иштеген кызматкер конституцияны жакшы билет, мыйзамдарды жакшы билет. Сиз деле абдан акылдуу, мындай кесипкөй адамсыз да. Зачем вам это надо? А нам президент поручение берди. Президенту точно сейчас не до того, что вот эти ваши законопроекты. Он по всему миру ездит, инвесторов ищет. А ички инвесторду көбөйткөндүн ордуна силер кыскартып жатасыңар да ушундай иш чаралар менен, ушундай мыйзамдар менен. Эң чоң инвестор ар бир мамлекетте ички инвестор. Ички инвестор деген бул ишкер. А ишкерлердин жартысы камалып отурат, жартысы деген эми бизге счетный палатада келет деп азыр чачтары карат да. А как ички инвестордун ар бирөөсүнүн немеси бар да, контакттары бар сыртта. Турцияда эң чоң биздин инвесторлор, сырттан келген инвестицияны ким берет? Кытай берет, Турция берет, орустар дагы кошуна мамлекет, Казакстан, Өзбекстан. Эми Центральный Азияны албасак, ошол сырттагы мамлекеттерде ар бир Бишкектин, Кыргызстандын ишкерлеринин мындай эмелер, мамилелери бар да. Азыр ошолордун баары сигнал беришет. Кечирип коюңуздар, бизде баары бүтүп, бизде да мына эсеп палатасы калып атыптыр да. Вы на корню внешние инвестиции, благополучие страны решили загубить вот такими законопроектами. Зачем вам это надо? Айткылачы, Алмазбек мырза. Рахмат, Элвира Жыргалбековна. Биринчиден, бул мыйзамда өзгөртүү киргизи бүгүнкү күндөгү болуп жаткан нерседен келип чыкты. Сиздер айтып атпайсыздарбы? Биз жеке инвестор. Бүгүнкү күндө эмне болуп жооп берсем болобу? Да. Мен ошого жооп берип атам. Бүгүнкү күндө мынакей өзүңүздөр Верхий Каскад нарында Россия тарабынан 37 миллион доллар инвестиция келип, ошонун аягы билинбей, силер жеп алдыңар, силер кайрап кеттиңер деп бизге тапшырма берген, бирок биздин келген кошуна мамлекет мыйзамды жакшы билет, биз бүгүнкү чейин аны карай алган жокпуз. Бүгүнкү чейин ошол жерде чекит коюлбай до сих пор турат. Болгону ушул 3 эле тапшырма болду эсептөө палатасына урматтуу президент тарабынан. Эч кандай частный бизнес, инвесторлорго барып текшерген жерибиз жок. Мен ойлойм андай болбойт деп. Бизге кереги да жок. Анткени биздин өзүбүздүн иш чара планыбызда аудиттик жылга 100% аткара албайбыз, потому что бизде ресурс жетишпейт. Адамдарыбыз жетишпейт. Ошол да, зачем вам это надо? Сиз мен айтып атпаймынбы, жанагыдай анда санда тапшырмаларды барып текшериш үчүн эртең сотко барса сот айтат да, эмне үчүн текшердиңер деп. Бир иный организация киргизип коелу деп атабыз. Биз ушун менен эле барып эле бүт эле частный бизнес башка кылалы деген ниет жок бизде. Силер утрировать этип атасыңар да бул жерде. Мисалы үчүн мен Алмаз мырза, сиз мындай да, сиз эми унутпаңыздар да, чуть-чуть вы тоже субординацияны мен айткан сөзүмдө 99% ишкерлер сөзүмө кошулат да. Анткени азыр экөөбүз чыгып түз эфирге чыксак, кандай керекпи дегенде чалкасынан кетишет. Азыр мына еще Кыргызстандын ишкерлерине 1 январь 2025 жыл келатат. Патенттерди отменить еттик. Бул мындай
убагында боло турган нерсе да. ЭТТН деген чоң маселе турат. Көп ызы чоолобуз аны менен. Аны деген ишке ашырыш үчүн мындай эми өлгөнгө көмгөн кылбойлу деп атам да. Мы еще на негатив мы в корне мындай чече элекпиз да. Анан сиз айтып аткан 37 миллион ал орус инвесторларды ким алып келди эле? Ал токтомдорго ким кол койду эле? Айтсаңыз? Өкмөттүн башчысы ким эле ал кезде? Вице-премьерлер по экономике ким эле? Министр экономики ким эле? Счетный палатаны жетектеген ким эле? Ошолорду жоопкерчиликке тартпайсыздарбы? УКМК, если захочет, он и на вас, и на них, и на нас, на всех же найдет. А бияқта ал жетпейт ал. Же ишеним азыраак болуп калдыбы? Эмнеге сиздерге уполномачивать? Мен түшүнбөйм да. Есть же люди, которые этим напрямую должны заниматься. Вам это зачем? Вы другие вещи жетишпей жатасыңар. Эмне аласыңар буну? Мен вообще түшүнбөй атам. Анан президент деген күнөөлөсө, президент деген эгер адамдар мындай жоопкерчиликке тартам десе, ал мамлекеттин ошонун үстүнө турган адамдар менен даже сүйлөшө алат. Ал биздин президентибиз. Ошого алы жетет. Анан сизди, я очень сомневаюсь, что он вас обвиняет, бул сиздин күнөөңүз деп. Ал киши айтса деген, ал айтты, тапшырма берет да УКМКга, МВДге, беркилерге, буларды ким алып келди? Тапкыла ошол адамдарды. Бизде мындай болот да, ызы чолгондо, ошол ызы чоону деген бир дагы мындай ишкер мамлекет менен тендерге да аралаша албайт, связьтары жок болсо. Бул ачуучундук биздин Кыргызстанда. Подрядчик болуш үчүн ошол жакта мамиле болуш керек, катыштар болуш керек, коррупция болуш керек. Сырттан келген бир да мындай жөнөкөй жаран аралаша албайт биздин тендерлерге, ушундай иштерге, тем более 37 миллион долларга. Аны бирөө алып келди да, ошол алып келген адамдарды таппайлыбы? Давайте биз парламентке буну талкуу чыгаралы трибунага. Давайте ошону иштеген адамдарды, ошол чоң кызматта иштеген адамдарды тарталы. Ошондой нерселерди бир жолу жоопкерчиликке тартылса, жана 600 доллар плоскогубцанын аягы жок да, баш аягы. Ошондой адамдар деген ошону алып келгендер камалып отурса, 20 жылдан, 3 жылдан кийин же 1 жылдан кийин чыгып кетпей. Ошондой система иштейт. Системный коррупцияны жое албай жатып, анан мында жөн эле президентке шылтап, ал мынтип айтып кой, тигинтип айтып кой дегенсе кечириңиз, мен ишенбейм да. Мен ал киши менен иштегем. Түшүнүп атам. Но вот это точно вам это не надо. Канча чечимдерди алып келип атасыздар, эсеп палатанын громкие заголовки у вас. Аягы пшик. Никого к ответственности по вашим рекомендациям я еще не видел, что хоть один чиновник сидел. Я 9 лет в парламенте. Не было такого. Как на местах проверять? Сиз тарымаңыз, бирок сиз билесиз бул чындык экенин. Баарыбыз түшүнөбүз да. Фомс азыр келет, Фомско деле суроолор көп болот да, ушул жаатта. Это вот счетная палата Фомс барганда ооруканалардын баары чачынан, они не в обморок падают, они карманы свои сидят, проверяют, канча каражат, канча чыгым болот деп. Бул да ачуучундук, баарыбыз билебиз. А вот этот мыйзамды мен коллегаларга, урматтуу коллегалар, бул эми жөн эле эмоция эмес. Бул мындай болот атат да. Эртеси күнү биз баарыбыз мына азыркы шайлоо деле көп нерсени көргөзөт болуш керек да, ушундай ситуациянын натыйжасы эмне болоорун. Бирок мен сиздерден суранат элем да, бул мыйзам, это и счетная палата за рамки своих полномочий выходит, это и парламент уже свою безграмотность покажет, если мындай нерселерди биз колдоп берсек да. Это мен ойлойм деген, же четко жазгыла, бюджет менен аралашкан, ошол каражаттар менен алек болгон, ошол нерсе менен аралашкан болсо, пожалуйста, давайте ошону мы четко пропишем. А так это уже мы ни к селу, ни к городу. Уят эле болуп атабыз, биякта деген эми тажрыйбалуу адамдар отурасыңар баарыңар. Рахмат. Аябай туура эмес болуп атат да. Рахмат. Мен каршымын бул немеге. Рахмат, Эльвира Жолобековна.